Аузубиллахиминашшайтонирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулмандар, урматтуу бир туугандар. Алла таалама чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга саламдар болсун. Сиздерден чоң өтүнүч, биздин YouTube каналыбызга подписаться кыла кетиңиздер жана биздин ушул көрүп жаткан видеобузга лайктан кое кетиңиздер. Бул подписация кылуунун жана лайк берүүнүн пайдасы билинбеген менен муну кийин билдик да биз. Бул лайк басканда деген бармакча басылат экен. Баягы көбүрөөк адамдарга катталбаган адамдар бар да. Ошолорго дагы YouTube каналы, ошолорго дагы чыгарып биздин YouTube каналыбызды, ушул хадистерди ал жака көргөзүп берет экен да. Бул сиздерден кошкон диндин жайылышына маалыматтын жетишине сиздер да себеп болгон болот экенсиздер да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтпады беле? Менден бир аят болсо дагы ошону таркаткыла дейт да. Бул жакшылыкты таркатышыбыз керек экен. Бири-бирибиздин жакшылыгыбызга бири-бирибиз себеп бололу, эбеп бололу. Аллах таалам ар дайым жакшы иштерди кылууга гана тофик берсин, жана мүмкүнчүлүк берсин. Бирок өзүбүз ошого аракет кылбай жатабыз, ошого аракет кылалы. Эскертүү албетте момундарга пайда берет. Азыр калима тайба туурасында, ошонун пайдасы туурасында тандалган хадис китебинен хадистер окуйбуз. Хузайфа разияллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кийимдин оймолору, кооздугу эскирип өчүп калган сыяктуу исламда да ушундай бир убакыт келет. Элдер орозо, садака берүү, ажылык кылуу эмне экендигин да билбей калышат. Жана бир түн келет, Куран жүрөктөрдөн көтөрүлүп, жерде бир дагы аяты калбай калат. Бир гана картайган абышкалар же кемпирлер минтип айтышат: биз өзүбүздөн улуулардан ушул ла иляха иллаллахту айтканын уккан элек. Ошондуктан биз дагы ушуну айтып жүрөбүз. Кийин ушундай бир түн келерин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көзү ачык болгондо алдын ала мурда эле айтып койгон экен да. Курандын аяттары көтөрүлүп кетет дейт да жерденчи, бир дагы аяты жерде калбай калат дейт. Ошондо кемпирлер же болбосо абышкалар айтышат дейт да, биз мурда улуулардан угуп жүргөн элек дейт да, ушу ла иляха иллаллахту айтканын уккан элек деп, ошон үчүн эле биз айтып жүрөбүз деген ушундай ойдо калышат экен. Ошондо Хузайфа разияллаху анхунун шакирти Сила деген шакирти таң калып сурайт экен да, алар орозо эмне экенин билбесе, садака эмне экенин билбесе, ажылык эмне экенин билбесе, бул келме кантип пайда берет деп айтат экен да. Хузайфа разияллаху анху жооп бергиси келбей 3 жолу сурайт экен да. 3 жолу тең ал суроодон жүзүн буруп алат экен да. Жооп бергиси келбей. Анан кайра жүзүн буруп туруп Абу Хурайра разияллаху анху кайрылып мынтип айтат экен: ушул келме аларды тозоктон сактайт дейт экен да. Карачы. Калиманы айтып эле коюштун берекесинен адам ушундай Аллах таала тозоктон сактап коет экен да. Ошон үчүн ошол нерсеге жетпеш үчүн бул келмеге дайыма машыгуу керек экен, бири-бирибизге эскертүү болсун. Эми намаз тууралуу, намаздын пайдасы тууралуу. Абу Саид Худри разияллаху анхудан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уккам. 5 убакыт намаз ал намаздардын ортолорундагы күнөөлөрдү кечирет. 5 маал намаз окуй турган болсок, ошол бир намаздан экинчи намаздын ортосуна чейинки болгон күнөөлөрдү, майда күнөөлөрдү Аллах таалам кечирип турат экен да. 5 убакыт намаз намаздардын ортолорундагы күнөөлөрдү кечирет.
Сөзүн улап мындай деди: бир киши бир жерде иштейт. Ишкана менен үйүнүн ортосунда 5 агын суу бар. Ишканада иштеп денеси тердеп кирдегендиктен ал үйүнө кайтаарда ошол 5 агын сууга жуунуп денесинде кир калбаган сыяктуу 5 убакыт намаздагы күнөөлөрдү тазалайт. Качан күнөө иш кылып, дуа кылып, кечирим сураса, ал намаздан мурда кылынган күнөөлөрдү Аллах Таала кечирет. Ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалды келтирип атат. Бир киши дейт, ишканада иштейт дейт да. Анан ишканадан чыккандан кийин ал тердейт дейт, кирдейт дейт да. Эми ошол адам дейт да, күн сайын 5 жолу жуунуп турса дейт да, ошол денесинде ошол кир калабы дейт да. Ошол кир калбаган сыяктуу эле дейт да. 5 маал намаз окуй турган болсо дейт да, ал адамда эч бир күнөө калбайт дейт. Бир шарт менен экен, ошол адам кечирим сураса дейт да. Ошон үчүн намаздардан кийин биз дуа кыла турган болсок, тооба кыла турган болсок, Аллах Таала биздин күнөөлөрүбүздү кечирип турат экен да. Башка жерлерде да айтылган бар, бул намаздын берекесинен дейт да. Башка риваяттарда бир гана майда кичине күнөөлөр кечирилет дейт. Ал эми тообо кылыш менен дейт, бул чоң күнөөлөргө өзүнчө тообо керек дейт да. Ошондуктан алымдар бизге кеңеш берген экен. Ошо намаз бүткөндөн кийин алакандарды жайып, Кудайдан мурда күнөөлөрдү эстеп, өкүнүч менен ошо тообо кылыш керек депчи. Абу Дарда разияллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум: алымдын өлүмү бүтпөс зыян. Ал жылдыз эле өлүм себебинен өчүп калды. Бир коомдун өлүсү алымдын өлүсүнөн жеңилирээк дейт. Айтылап калды. Абу Дарда разияллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум: алымдын өлүмү бүтпөс зыян. Ал жылдыз эле өлүм себебинен өчүп калды. Бир коомдун өлүсү алымдын өлүсүнөн жеңилирээк дейт да. Көптөгөн алымдар бул дүйнөдөн өтүп кетти. Аллах Таала тагдырына жазган ошону. Ушундан сабак алышыбыз керек. Балдарыбызды, туугандарыбызды ошол өзүбүз окуй албай калсак дагы, ошол жака медреселерге, диний окуучуларга окутушубуз керек, туугандар. Бир коомдун өлүсүнө караганда дейт да, бул жерде айтылат хадисте. Бир алымдын бул дүйнөдөн өтүүсү дейт, ал оор экен да. Тескерисинче, ошо бир алым өлгөндөн көрөк, бир коомдун өлүсү алымдын өлүсүнөн жеңилирээк дейт да. Раматылык Чубак устаз өтүп кетпедиби? Ошол адамга ар дайым биз дуа кылып туралы. Ийишти сурап, жакшылыкты сурап, сурактын жеңил болуусун сурап, ал дуа кылганыбыз алымга эле эмес, кайра эле өзүбүзгө келет пайдасычы. Өзүбүзгө Аллах Таала тескерисинче биринчи берип коюшу мүмкүн да. Ошол дуанын берекесинен өзүбүзгө каалаган жакшылыкты өзгөлөргө каалайлы да. Ансыз толук биз мусулман боло албайт экенбиз, ыймандуу боло албайт экенбиз, туугандар. Бул айтып аткан сөзүбүздүн баары өзүбүз үчүн көбүрөөк пайда да. Эгерде чын жүрөктөн, риядан алысыраак болуп айта турган болсок, өзүбүзгө көбүрөөк пайда болот. Абу Хурайра Икром Муслимден. Абу Хурайра разияллаху анху айтты: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүн ким орозо кармады деп сурады. Абу Бакир разияллаху анху мен деди. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүн ким жаназага катышты деди. Абу Бакир разияллаху анху мен деп айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүн кедейге ким тамак жетирди деп сурады. Абу Бакир разияллаху анху мен деп жооп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бүгүн оорудан ким кабар алды деп сурады. Абу Бакир разияллаху анху мен деп жооп берди дейт.
Абу Бакир Сыдык бардыгынан жакшы иш кылууда, жарышып алдыда жүргөн экен да. Эч бир адам кыла элек Абу Бакир разияллаху анху кылган экен да. Ушул оорудан кабар алган экен, жаназага катышкан экен, жетимдин башындагы сылаган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кайсы бир кишиден ушул иштин баары топтолсо, анда ал сөзсүз бейишке кирет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүгүн оорудан ким кабар алды деп сурады. Абу Бакир разияллаху анху мен деп деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кайсы бир кишиде ушул иштин баары топтолсо, анда ал сөзсүз бейишке кирет дейт. Ушул иштерди дайыма кыла турган болсок, иншалла Аллах Таала сиз менен бизди бейишке алып барат экен. Кийинки сөз Аллах Таала ушул азыр дагы 2 эме калды, сыфат калды. Аны кийинки бөлүмгө калтыралы. Ушул Аллах Таала ушул эле амалдарды кылууга товфик берген болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.